Assalamu алейкум. Бардыңыздарга жаратканым бекем ден соолук берсин. Ден соолуктун кадырын ким билет, ким жоготсо ошол билет. Ден соолукту жоготпойлу. Ден соолукту сактайлы. Бирөөнүн бир сөзү бар. Ден соолугум экөөбүз акча издедик, азыр акчам экөөбүз кайра ден соолук издеп жүрөбүз деген. Кудай ошого жеткизбесин. Айтайын деген ден соолукту сакташтын бир жөп-жөнөкөй формуласы бар. Бул спорт менен машыгуу эмес, таза абада басуу эмес, эрте жатып эрте туруу эмес, уйкуну кандыруу эмес, башка таптакыр башка формула. Ошол формула менен бөлүшөйүн. Угалы, угуп эле койбостон колдон келсе аткарып амал кылалы. Ден соолукту сакташ үчүн дасторкондо отуруп атканда курсагың ачка болсун. Дасторкондон туруп жатканда курсагың ток болбосун. Башкача айтканда, ачка болмой сайын дасторконго олтурба, бирок курсагың той электе кайра туруп кет. Ким эгерде тамак жегиси келбей калган чакты тойгуча жеп отурса, бул өзүн өзү угулагандыгы. Бул менин сөзүм эмес, даанышман атабыз Жусуп Баласагындын сөзү. Эң жаман мүрзө кайсыл, эң жаман көрүнүштөн кайсыл? Адамдын ашказаны. Биздин бир жаман адатыбыз бар. Дасторкон эле болсо отура беребиз. Тамак болсо, курсак ток болсо деле карабай отурабыз, оозубузга сала беребиз, жей беребиз. Ушунун бардыгы ден соолукка болгон чоң кыянаттык. Кавказдыктар мен үчүн узак жашаган. Кавказдыктарда дал ушундай макал бар. Дасторконго ачка отур, бирок той электе туруп кет деген. Бар бололу, бир бололу, ден соолукту сактайлы. Дени сак, саламаттуу Кыргызстан державасын куралы.